Экс-депутат Эмилбек Жамгырчиев социалдык тармактар аркылуу Камчыбек Ташиевке кайрылуу жасады. Кыргызда жыгылганды тепкилебейт деген сөз бар. Ошондуктан кече эле кызматына манчыркап, өзүнөн башканы тоготпой калган Ташиев бүгүн мүдүрүлүп турган учурда анын мага карата жасаган мыйзамсыз иштерин, жалган жалааларын кайрадан көтөргүм келген эмес. Өз тиричилигим менен эле алек болуп жүргөм. Убагында Ташиевдин жалган жалаалары, мыйзамды одоно бузган аракеттери тууралуу президентке да, парламент түзгөн атайын комиссиянын мүчөлөрүнө да кат жүзүндө кайрылгам. Бирок анын куугунтугунан, коркутуп үркүтүүлөрүнөн улам адилеттүү жооп ала албай кол шилтеп, мандатымды тапшырып кетүүгө туура келген. Бир келген өмүрдө саясаттан башка да нерселер бар. Адамдык деген бар, абийир деген бар. Бүгүн бийликке таянып алып, баарын жеңдим деп ойлошуңуз мүмкүн. Бирок мыйзам алдында да, Кудай алдында да ар ким өз ишине жооп берет. Сизге генерал деген наам берилген, эл баатыры деген наам берилген. Ошол наамдарга жараша болуңуз. Адамдарды каралап, коркутуп, басынтуу менен эмес, чындык менен күрөшүңүз. Фактыларды сурайсыз. Фактылар болот, баарынын өз убактысы келет. Фейк фабрикалардын артына жашынбай, кыз кыркынга асылбай, жалган маалымат таратпай, таза күрөшүңүз. Чындыкты убактылуу жашырууга болот, бирок жеңүүгө болбойт. Бирок кечээги соттук отурумда Ташиевдин дагы эле баягы адатынан жазбай, эл өкүлү Элвира Сурабалдиева айымга сөөмөй кезеп, опузалап сүйлөп жатканын көрүп, унчукпай кое алган жокмун. Ташиев мырза, сиз Сурабалдиева айымга маркум атасы тууралуу сөз козгоп, Көлбаев боюнча айткан сөзүңүздү кайрадан эске салдыңыз. Бирок өзүңүздүн калптарыңызды дагы бир жолу унутуп койдуңуз окшойт. Кезинде мени да карап туруп каралагансыз. Элге жаман көрсөтүүгө аракет кылгансыз. Ошол учурда айтылган калптардын баарынын чындыгы бар. Убактысы келгенде алардын баары ачыкка чыгат.